Ынтымагы көп улуттан куралып, ырыс жолу достук менен уланып, кылымдарга кыргыз үнү жаңырсын, кыргыз көчү мурас болуу уланып дейт. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөсү. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген, албетте бул ЛТР каналы дайыма сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, эң сонун көрсөтүүлөрдү тартуулайт. Өзүңүздөр билгендей, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Бүгүн дагы биз көрсөтүүбүздө дагы бир кыргыздын залкар инсанын эскергени турабыз. Акын, обончу, журналист, көп кырдуу талант ээси, эң башчысы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер кезинде бир топ обондоорлары бүгүн дагы эл ичинде калып ырдалып жүрөт. Жалил Сыдыков агайыбызды эскеребиз. Чындыгында эле агайыбызды эскергенде анын адамдык асыл сапаты жана анын артында калган кереметтүү обондорун биз дайыма аткарып жүрөбүз. Бүгүн биз дал ушул Жалил Сыдыковдун чыгармачылыгы туурасында аны билген инсандардын бардыгын чакырып, ал туурасында маек кылабыз. Бүгүн студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасы эл артиси, кайталангыс керемет обондордун автору, Токтол Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын, Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шаарлар тобунун ырчысы Анапия Райымбекова бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Анапия эже, чындыгында эле бир адамды билиш үчүн ошол адамды окуш керек дейт. Демек сиз Жалил Сыдыков агайыбызды жанынан таанып билип, кезинде ошо сиз аткарган ырларды угуп, агайда бир жакшы бааларын берсе керек. Негизи ушул Жалил Сыдыковду эскерип берсеңиз. Ооба, Жалил агайды мен жакындан таанып калдым. Ушу 2001-2000 жылдары жаңы таанышып, жакындан таанышып, анан баягы Кудайдын буйругу менен аяш болуп калды. Жалил байкем ага аяш болуп калды. Алмаз экөө дос болуп, Алмаз Арыкбеков экөө дос болуп жүргөн экен. Нарында жүргөндө чогуу иштешкен, агайыны дос болуп. Анан Жалил агай бизге дагы обондорунду үйрөтүп, сонун обондору бар экен да. Абдан алгачкы обондорунан бизге үчөөбүзгө Кыргызстан обондору эң биринчи берген. Эчтүгөнбөйт Кыргызстан обондору. Үчөөбүз үнүңөргө ылайык көрүп атам деп үчөөбүзгө берип, Кыргызстан обондорун биз ырдап чыкканда эле биздин үнүбүзгө жакшы болуп, баягы элге сиңип кетти бул обону. Андан кийин дагы аяшым деп эле ырларын алып келе берчи. Могу обонду көргүлө, силердин үнүңөргө ылайыктуу болуп атат деп эле. Андан кийин Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган Жаша Кыргызстан деген жакшырын алып чыктык үчөөбүз. Дилбара Лира мен Үштеректин үч кызы. Анан Ак мөөр кыргыз периси ошол бизге алгачкы берген обондорунан сөзү Өмүрбек Дөөлөев агайдыкы. Алыр дагы абдан жакшы трио болуп чыкты. Өзүмчө дагы аяшым деп эле мага ырларды көтөрүп келе берчи өзүнүн обондорун. Андан кийин өзүм баягы сонун кылып шөкөттөп, аранжировка жасатып демеле. Эми Жалил байкенин кайрыктары башкача го негизи. Анан эме деген ырдын жаздым, Сайра комуз, Туулган күн, Мураскерим деген ырларын ырдадым өзүмчө. Мыкты акын десем болот. Аябай таң калгам мен. Жалил байке өзү сөз жазып, өзү жанагы проза немелерди жаза коюп, драматург сыяктуу да болуп, ушундай бир аркыл көп кырдуу талант экен да. Анан кийин чогуу турганда ушу үй бүлөлүк катташта жүрдүк. Тынар эже, келинчеги Тынар эже да абдан ушу Жалил байкенин чыгармачылыгын өмүр бою колдогон. Ушундай бир башкача эже эле. Бешениңе тарашып, гүлгөнүңө биз эмес, күн ай жылдыз барашып, айдай толгон кашыңа, андан көркөм чачыңа, беш көкүлүң жарашып, жарашып. Турмуш мындай ыр эмес, басып өтчү кыр эмес, турмуш мындай ыр эмес, басып өтчү кыр эмес, туткундулат бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес. Беш көкүлүм жарашып, ай бешениңе тарашып, гүлгөнүмө сиз эмес, күн ай жылдыз барашып, айдай толгон кашыма, андан көркөм чачыма, беш көкүлүм жарашып, жарашып.
жарашып Turmuş mınday üremez, basıp çıkır emez. Turmuş mınday üremez, basıp çıkır emez. Tutkun kılak bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles. Denip körkünü, cilek köynök жарашып, жибек күткөн назыңа жигиттерден барашып, кайрылсаңчы беш көкүл бир басалы жанашып, жанашып ey жанашып, жанашып ey жанашып. Турмуш мындай үремес, басып чыкыр эмес, турмуш мындай үремес, басып чыкыр эмес. Туткун кылат бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес. Жигерден тек көркүндү жибек көйнөк жарашып, жибек бүткөн назыма жигиттердин барашып, кайгырбачы ул жигит бир басалы жанашып, жанашып ey жанашып, жанашып ey жанашып. Turmuş mınday üremez, basıp çıkır emez. Turmuş mınday üremez, basıp çıkır emez. Tutkun kılak bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles. Jamalыңа чап келди, жадырайсың баратып, жандын барын өзүңө каратып, ай каратып. Ой жетсе да бой жетпей салды жүрөк канатып, канатып ey канатып, канатып ey канатып. Турмуш мындай эмес, басып чыкыр эмес. Турмуш мындай эмес, басып чыкыр эмес. Туткун кылат бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес, бир элес ай бир элес. Кетсе дүйнө бул күндө келбейт кайра артыңа, садагасы беш көкөл салба сүйүк артына. Билебиз го баркыңды бири бизди жактыра, жаркырачы жаркыра, жаркырачы жаркыра. Turmuş mınday emez, basıp çıkır emez. Turmuş mınday emez, basıp çıkır emez. Tutkun kılak bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles, bir eles ay bir eles. Өмүрүбүздөн өтүп кетсе эле эмгекти эскерсин дейт. Бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу мейманы композитор, Кыргыз Республикасы элчиси Каныкей Эралиева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Каныкей эже, биз бүгүн мынакей Жалил агайды эскерип отурабыз. Албетте агайыбыздын артында эң мыкты керемет угундар калып, бүгүн эл ичинде аткарылып жүрөт. Сиз ошол Жалилди көргөн инсан катары анын чыгарган угундору туурасында айтып берсеңиз. Жалил агабыз экөөбүз тең деле болуп кетебиз жашыбыз боюнча, бирок мен байкедечимин да. Көп концерттерде чогуу, Акталага чейин концерттерге чогуу барып, ошо көп жакшы учурлар өткөн да. Анан ошол Элжар кичинекей кезинде Акталада ошо бир площадында концерт берип калганбыз. Анан Элжарды ырдатып, анда жаңы ырдап аткан үнү таптада туптунук, демеле сонун ырдайт бала. Анан кийин бизде баарыбыз суктанып, анан кийин ушул үнү сакталып калса деп ошону сүйлөшкөнбүз да. Көп ушундай пландарды сүйлөшүп, анан Жалил агабыз эмне деген нукура, ушунчалык оондо кайрыктары нукура кыргыз жыттанган оондор жазып кетиптир да. Азыр мына оондорун угуп отуруп, биринен бири өтөт да, ушунчалык оондору бай. Бул кайталангыс кайрыктар да. Анан кийин ушул кыргыз элинин тиги музыка жаатында, оон жаатында аябай байытып кетиптир. Ырчылардын көп ырдайтырларын, ошонун ичинде мен дагы сезбедиң го деген ырын ырдагам. Бирок ырдап алып, ошо менен баягы радиодон да кеткен жок, теледен да кеткен жок. Ошо мүмкүнчүлүк болбой калды да.
Жалил байкем ушул мына бүгүнкү ушул майрамында mesela аты берилип атат Акталада балдар чыгармачылык борборуна ушул эң жакшы иш болуп атат да. Жалил байкемдин оондору нукура кыргызча. Нукура ушунчалык кайрыктары терең. Анан мындай угуп атканда сөзсүз Жалил байкем жазган оон экен деп
билесиң да, сөздү да тандай билген. Өзү мындай ырларынын нактап патриоттук дух сезилип турган ырлар. Ушу жана Кыргызстан оондору мен кыргызмын деген, жанагы үч теректин үч кызы сонун ырдаган ошол ырлар кандай деген, жүрөгүм толкуйт нарындай деген. Бул өзү элин жерин Кыргызстанды сүйгөн, өзү адам катары дайбагандай жумшак, мүнөзү таза, ушундай бир адамгерчиликтүү, ыймандуу адам эле. Күтүүсүдөн кетип калды, аябай өкүнүчтүү. Мына анын экинчи өмүрү жашап атат да. Эмне деген сонун ырлар ырдалып атат. Бул муундан муунга келечекте биздин келечек жаштарыбыз дагы ырдай турган оондор жазып кеткен да. Азыр бүгүн ырдалып эртең унутулуп калган оондордон эмес, түбөлүк кала турган оондорду жазган экен. Рахмат сизге. Мына ушундай залкырларды көрүп, ошолорду эскерип берип аткан сизге бекем соолук каалайбыз. Рахмат. Жалил Сыдыков агайыбыздын оологон оондору эл ичинде жашай берсин. Көйнөгө кийсең жер чийген, адам элең өзүң мен сүйгөн. Эс албай барып жайлоого, өзүң эле көргөн соң көлдөн. Абайлабай сендей жигиттер, кыздарымай арбап күйдүргөн. Байкадым ай сендей селикилер, жигиттерди арбап күйдүргөн. Көк көйнөгө кийсең жер чийген, Будак эле өзүң мен сүйгөн. булуттуң айга окшотуп, бурулбай көргөн соң көлдөн. Байкадым ай сендей жигиттер, кыздардын ай арбап сүйдүргөн. Байкадым ай сендей селикилер, жигиттердин арбап күйдүргөн. Жүрөгүм ай жамгыр төккөнүдө, Кол чатыр алба жаш сулуу, жылмайбай койсоң бир жолу, жыл боюна жашайм бактылуу. Өлүктөн ай өрүм сунайым, өзүң эле окшош көл сулуу. Сүйдүрбөй койсоң бир жолу, түбөлүккө жашайм бактылуу. Жалбарыбай өрүм сунайым, жазга эле окшош көл сулуу. Жылмайбай койсоң бир жолу, түбөлүккө жашайм бактылуу. Түбөлүккө жашайм бактылуу. Агайыбыздын ырлары бүгүн дагы эл ичинде жашап, биздин таланттар аткарып келет. Чынында эле агайыбыздын артында калган уулу дагы мына ушу атанын уулу болуп ырларын жеткирип келет. Мына ушундай таланттуу ырчы Элизар Сыдыков бүгүнбүздө конокто. Элизар, кош келиңиз. Мынакей жакшы иш баштап атасыз. Албетте атаны эскерүү деген бул өтө оор, бирок ошентсе дагы анын артында ырлар аткарылып атат. Негизи атаңыз сиздин канча жашыңызда өтүп кетти? Мен кичинекей 25-26 жаштарымда өтүп кетти. Ошондо ырдап калдыңбы же атаң өткөндөн ырдадың? Мен ошо бир өкүнүчүм, ошо атама акыркы могу сезбейсиң го деген чыгармасын сиз угуп калдыңызбы? Эң биринчи чыгармасы, кичинекей жаш кезинде жазыптыр. Ошону мен атама, ата мен ушул ырды жаздырып атам, буйруса жакында чыгарам угасыз.
ырдайм деп айтып калдым, бирок укпай калды да. Тилекке каршы, э? Тилекке каршы. Бирок мен баягы ушу арасынан тандап, өзүмдүн ушу көңүлүмө жаккан бир 6-7 ырын ырдап чыгардым. Баягы 10 жазып атканда бүтүн туп калчу да Айбек байке. Мында 10 жазып атканда кирип кетчү, тамакты ичпей калчу. Мен ушу кичинекей чагымда кезимде ушу апам айтып калчу да. 10 жолу чакырып анан тамакка араң папам келчү да. Эшикти жапчу дагы анан ушу ырды жазганда ушинтип бир даже көчөдө басып баратканда мен атам экөөбүз баягы кайчылашып калганда, маңдай чыкканда мени таанып өтүп кетип калганда күндөр болгон да. Ой менен жүрчү да. Дайыма ой. Эч качан бир ушу атамдын бир жакшы сапаттарын айта кетейин, баягы ушу такыр бир неме адам эле да. Баягы тааныш атамды тааныгандар баягы кимиси менен сүйлөшпөсөм да айтат да, ушу атаң аябай интеллигент адам эле, ушундай жөнөкөй эле, ушундай адамгерчиликтүү адам эле депчи. Ошондой болчу чынында, такыр бир адамдын көңүлүн оорутпаган. Дайыма ушу мен айта берем ушу аска зоом эле атам депчи. Дайыма мени колдогон ушу жашоомдо мен баягы жаш кез болуп көп сөздөрүн маани бербей жүрчү экенмин. Баягы балам жөнөкөй бол, кичпейилдүү бол, адамгерчиликтүү бол балам, көңүлдөгөн гүл болот. Эч качан адамдан жаман сапат издебе балам. Сенде да бар жаман сапат, сенде да бар жакшы сапат. Эгер сен бирөөнөн жаман сапат издесең балам, сен анда өзүң жаман адамсың дечи да. Ошолорду кийин анан анализдеп, атам өтүп кеткенден кийин жатып анан ушу жашоомдо азыр ошонун баарын пайдаланып, атам баягы айтып жүргөн кезде эле пайдалансам бир 100% жүрмөк экенмин деп коем да баягы. Аттың арман деп, анан баягы азыр бир Кудайга шүгүр, бирок ошондо дагы атамдын айткан сөздөрү, атамдын кылган иштери, атам жөнүндө айтып атпайсызбы? Аябай жакшы адам болчу. Күлүп жүргөн, эч качан жаман сүйлөбөгөн, ыр жазганда деги бир бүтүн туп калчу. Кыскасы жакшы адам болчу. Такыр бир ушунча болуп бир эсимде жок, бир мени какканы, ушу бир урушканы, кол тийгени, такыр тигинин баласы мындай, бунун баласы тигиндей деп эзеле айтчу эмес. Балам баары жакшы болот, сен колуңан келет, сен кыйынсың деп ушинте берчү, анан ошол да аябай күч бериптир магачы. Сайра
ошо Жалил агайыбызды көргөн бүгүнкү күндүн искусствонун аксакалы, көп кырдуу талант ээси, комузчу, күүчү жана ошондой эле композитор, Кыргыз Республикасынын эл арси Атайбек Бөдөшов агайыбыз бүгүнбүздө конокто. Кош келипсиз. Агай, бүгүн мынакей Жалил агайды эскерип отурабыз. Жалил менен биз 70-жылдары таанышканбыз. Искусство университетинде болуп калбады азыр. Мурда искусство институту эле ошондо келип ошол жакка окуп калды. Бирок ага чейин эле өзү мындай айылдан мындай таланттуу болуп келсе керек. Анан ошол жерден тааныштык. Аябай берилип окуган, өзүнүн талантын да өстүрүүгө ушунчалык далилаттанган жигит экен. Анан эле мен да оончомун деп, оондорум бар деп маалып калды. Болсо чыгар. Ошол мезгилде чыгыш кыйын болчу. Дегенде биринчиден комиссия аябай күчтүү эле. Экинчиден дөбөш анын баардыгы ошол мезгилде Рыспай Абдыкадыровдон баштап баарыбыз биз да кошулуп калганбыз. Ошолордун ортосунан жарып чыгыш өтө кыйын эле да. Азыркыдай эмес. Анан Жалил өзүнүн деремети менен, өзүнүн чоң таланты менен, анан оригиналдуу оондор менен ошол оончулардын баары катарына кошулуп калды. Бул өзү ошол мезгилде бирин экин оон жазып жүрдү. Бирок ошонун бүт баары хит болду да, азыркы тил менен айтканда. Жөнөкөй эле себеби ошол мезгилдеги баарыбыздын оондорубуз аябай эл ичине сиңип, аябай катуу мындай аншлаг болуп, ушундай бүт элибиздин ырларды угуп атканда. Анын ичинен өзүнүн оону менен, өзүнүн ошол оондордун ичинен өзүнүн мен дегенин көргөзүш ичинде татаал нерсе болчу. Бирок Жалил өзүнүн жана көрөңгөлүү таланты менен ошол орун алды. Анан жана эми адамгерчилик болсо бул эми Жалил мындай адамдар саналып эле жаралат да. Жалилге окшогондарчы аз эле. Мен Кыргызстан боюнча ошо өзүм көрүп калгандардан бир экөөнү эле айтып бере алам. Ошонун бирөөсү ошол Жалил. Söz ыргытса мага тамаша
негизи жаллага өтүп кеткенден кийин анын дагы баягы жетпей калган элге же болбосо баягы жарыкка чыкпай калган ырлары калдыбы? Жазылган боюнча. Калды, анткени Айбек байке. Сиз билип калдыңыз болуш керек, атам баягы көз тирүү кезинде эле 5 китеп жазды. 5-нчи ошо мен кыргызмын деп 5-нчи китеби чыкты. 5-нчи китеби чыкты. Анан мен ошо азыр баягы кээде ачып окуп калам, ырдалбаган ырлар да бар. Ырдалып жүргөн ырлар да көп. Элге сиңген. Элге сиңген. Аябай эле атам негизи баягы Темирлан байкем айткандай, Жалил байкем аябай бактылуу адам депчи. Айтып атпайбы ушу талыкпай иштечи депчи. Атам ушу талыкпай иштечи. Сонун ырларды жазды. Дегбир чарчач эмес, ушундай энергия ушундай ашып ташып турчу депчи. Анан ырлары Кудайга шүгүр аябай сонун залкар ырчылар аткарып азыркыга чейин ырдалып келатат депчи. Чынында атамдын ырын уккан сайын кубанам. Кээде мага телефон чалып калышат да. Азыр аптардык укук менде болгондуктан баягы кээ бир баягы түшүнгөн адамдар, интеллигентный адамдар деп койсом, уруксат сурап калышат, чалып ушундай бир ырын ырдайын дедим эле, уруксат берсең деп, анан действительно кубанам. Атамдын ырлары ырдалып турса, кантип сүйүнбөйм. Талантын тагдыр бир берген, талантка шайкеш дилин берген, тунугу сенде сезилди, туйгунун бакен эчекен, ардагым бакен, арманым бакен жайнаганы роль туш болуп, жайдары болуп, суз болуп, ойлорго туура келесиң, атылла сүйгөн кыз болуп, Муратбек сүйгөн, атылла сүйгөн кыз болуп. Айганыш болуп албырып, ай жүзүң жүрөк жандырып, жатартып жаңың мырзадай, жайнайсың окум кандырып, айганыш болуп, салтанат болуп багына бүткөн кыргыздын, башкача сүйгөн бир кызсың, акалпа келген сыймыгы, аялам көрөр жылдызсың, калайга бүткөн, багына бүткөн бир кызсың, акалпа келген сыймыгы, аялам көрөр
самалык болуп мынакей Актала жергесинде сын берилип атыптыр. Ошол жөнүндө кенен айтсаңыз. Өзүбүздүн туулуп өскөн жерде ошо балдарга билим берип борборго атабыздын атын ыйгардык. Азыр болсо Жалил Сыдыков атындагы балдарга билим берүү борбору болуп калды. Кудайым буйрса көптөн бери атындагы көптөн күткөн менин ушу бир орусча айтканда бир мечтам эле. Аябай тилеп жүрдүм эле. Атамдын аты ушу эч жерге бере албай каламбы, ушу атамдын атын эч жерге кое албай каламбы деп, действительно Айбек байке атамдын эмгеги сиңген адам болчу да. Өзү эмгеги сиңирген ишмер наамын алып, маданият тармагында да билесиз да, нарында 25 жыл маданият тармагын башкарды. Маданият үйүндө маданият тармагын 25 жыл башкарды. Андан тышкары ушу ыр жазып, нарыным, Кыргызстаным, эмне деп гана ырлар жазган жок. Соң көл, гөл, нарыным, эми бүт ушу Кыргызстаным деп күйчү да. Жүрөгү ушундай бир кыргызмын деп сокчу атамдынчы. Анан Акталам деп жазган ырлары. Анан баягы мен айткандай ушу атам эми ушу жерге аты татыктуу. Атамдын атын мен ойлойм ушу башка чоң жерлерге да койсом атамдын атын татыктуу деп элестетем да баягы. Анан бирок ушуга да Кудайга шүгүр. Кудай таалам насип кылып буйруп, анан ушуга да шүгүр Айбек байке. Ай жүрек
Бул эми баягы эң биринчиден азыр баягы кээ бир адамдар, кээ бир байкемдер баягы сурап калат. Негизи вообще ким жардам берди деп, жана негизи Кудай Таалам деп айтып атам мен. Кудайыма шүгүр, ошо Аллах Таалам насип кылып ушул күнгө, ушу сааты, убакыт сааты келет экен өзүнүнчү. 6-7 жылдан бери ушу бир үмүттөнүп, башын баштап коюп, жарымына жетип, ушинтип жүрчү элем. Анан баягы Кудайым буйрутуп, мына Айбек байке көп кишилер жардам берди. Байкелерим бар. Кыргыз элим, атамдын эмгегин сыйлаган ошо балдарга билим берүү борборунун эмгек жааматына рахмат. Ошо ар бир адам өзү билет жүрөгүндө, менин да жүрөгүмдө. Айбек байке, сиздерге чоң рахмат ушинтип эфир уюштуруп. Бул дагы тарыхта калат деп ойлойм. Артты карасаң эстей турчу көп кептер болсо, чтоб стыдно не было деген Айбек байке. Туура. Атаңыздын артында жакшы сөздү калтырып, атаңыздын ырларын аткарып, ушундай жакшы иштерди жасап жүргөн сага рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кылымдардын күзү жайнасын, кыргыз көрөт анын пайдасын. Дүйнөлүк көркар бир кайрыгы, кыргыз ыры күндө сайрасын. Чертип жатат талбай теңир тоо, комуз кылып нарын дайрасын.
Тегелем ушундай таланттуу инсандардын жетекчилик кызматка барганда мен каршымын да. Жактыра бербейм. Мен өзүм бирде жетекчи барган жокмун, тыйган эмес. Себеби бул бере турган нерсеси ошол жана Жалилдем көп кырды талант. Ал бир эле биз мен оңчулук жана айтып атам. Муну жазмасында мына китепте жазылып тура берди. Акындык жагы. Акындагы драмада жазчы, аңгемелер, повесттер жазчы. Адам ага убакыт керек да. Аны үчүн мен жанагы жетекчилик кызматына кетишим керек. Убакыт бир кетиш керек да. Көбүн так жеп коет да. Ар бир адам менен иштешесиң, анын психологиясы канча сага жогот. Анан ошондон да убакытта кайра ушу чыгармачылыкка отуруш бул өзүнчө азап да. Көп нерседен айттым, сен утулуп атасың. Сен ушу жетекчилик жөнүнө койсоңчу. Сендин меселе мен сендей болуп драма жаза албайм. Сендей болуп акын эмесмин. Сен дайнаны бүт көп кырдып экенсиң. Мен ошо байкасам ушу сен кошундай акындай болуп жамакчы болуп кетет, ошондон күлүп калган бир. Андай жамакчылыкта жайы бар болсо себеби кээде айтыштарды да байкап калдым да. Анан кыскасы ошо талантын көп баккан жок да. Азыр эле мындан көп китеп чыгармак. Бирок чоң томдор чыгармакта мен бул жазуучулугун айтып атам. Ал эми оңчулугу болсо ал өзүнчө. Эгер бизде болуп ошо атайын бөлүнүп композитордук факультетке жана оон жазган музыка жазган жагына кетсе, чоң салкар композитор болмок. Себеби Алла Таала теңирдей испи кыскасы бул Жалилге ченебеле бериптир талантты. Талант ченебеле бериптир. Эми карабайсың, көбүнчө ушулардын тагдыры жанагындай болуп калат да. Az жашап калышат. Күтүм сени жап-жашыл ушул жайда. Жолугуга күттүрбөй келесиңби, сагынычтан болупкан сезимиме, кыял деген атырды себесиңби, сагынычтан болупкан сезимиме, кыял деген атырды себесиңби. Кыял деген атырды себесиңби, жыттап алып мокумдан канар элем, мүн өзүңө эркелеп дагы чагылгандай жарк этип жанар элем, мүн өзүңө эркелеп дагы чагылгандай жарк этип жанар элем. Күтүм сени саргайган алтын күздө, жалбырактар бакчама түшкөн малда, сагынычтан элеген жүрөгүмдөн айтпакчымын туусамды кечки жанда, сагынычтан болупкан жүрөгүмдөн айтпакчымын туусамды
ага деле ушул ошо мезгилде чөйрө, ошо мезгилде мезгил, ошо адам өзү турмушунда мезгилде турмушта эч убакта дайым эле күн боло бербейт да. Анан караңгысы да бар да. Туура. Ошо караңгысы менен көрүшкөн үйрөнүш керек да. Чагымчыл адамдаргачы. Көп ошо караңгысы менен жакшы көрүшө албайт да, ошону утулуп калышат. Анан өзүнө баягы ала берет, анан жанагынтип арасында оорулар таап алышат да, анан кийин алар ойлойт да, дайым эле ошо мен ойлогондой болуш, андай болбойт. Эч убакта андай болбойт. Күндүн ак карасы бар. Ар нерсенин экинчи жагы бар да. Ошол экинчи жагына даяр болуш керек да. Ажал ошол жагынан утулуп калды окшойт. Ооруп калды да, кийинки көз көп ооруп жүрдү, анан кийин дедим, чарбаларымдар эмнеден ооруйт? Жарагандан ооруйт да. Рахмат агай, бүгүн келип мынакей жакшы маек куруп бердиңиз. Негизи бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Сиз дагы мыкты ондор жаратып жүрөсүз, ошо чыгармачылык бийиктерди каалайбыз. Арыстанбек атабыздын юбилейине арналган китепти белекке кылалы сизге. Жакшы күндөрдө жолугушалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин ыргайланган өмүр көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Бизге жакындан жардам берген балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, кайталап көрүп, өзүңүздөр баа бериңиздер. Андыктан жакшылар ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдө жашасын. Ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Salkın tağınday, yaşonun ömür şağınday, yüzünde şaktığı oynoso, yüreğim tokuyt, narınday, yüreğim tokuyt, hey, yüreğim tokuyt, oy, yüreğim tokuyt, narınday, yüreğim tokuyt, hey, yüreğim tokuyt, oy, yüreğim tokuyt, narınday güldü jağımı, narınday uçböz jarığı, samayın sılap ito jeli, sağın tap süyü jalının, sağın tap süyüm, ey, sağın tap süyüm, oy, sağın tap süyüm jalının, sağın tap süyüm, hey, sağın tap süyüm, oy, sağın tap süyüm jalının. Bilesin kızgılt anarım, narındın kayda ağarım, sen desem jürök icalında, sergitken günüm tabamın, sergitken günüm, hey, sergitken günüm, oy, sergitken günüm itabamın, sergitken günüm, hey, sergitken günüm, oy, sergitken günüm itabamın. Yüreğim tokuyt, hey, yüreğim tokuyt, oy, yüreğim tokuyt, narınday, yüreğim